Бүгүн Кусейин Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинде Кыргызстан менен Орусиянын жогорку окуу жайларынын ректорлору жолугушуусунда кызматташуу форуму болду. Ага эки өлкөнүн билим берүү министрлери да катышып, өлкөбүздүн 7 окуу жайы менен келишимдер түзүлдү. Бул жерде азыр биз мен коллегам менен Михаил Михайлович Катюков менен министр менен биздин Кыргыз Орус Славян университетинин уставын бекиттик өзүбүздүн буйруктарыбыз менен. Бул маселе дагы көптөн бери чечилбей келе жаткан. Экинчи бөлүгүндө бул дагы жетимиштей мындай маанилүү биздин билим берүү, жогорку билим берүүгө ар кандай келишимдер. У нас очень давние добрые взаимоотношения. Бизде мурунтадан бери келе жаткан кызматташтыгыбыз бар. Менимче бул кызматташуу дагы көп жылдар бою уланат. Бул мамилелер алдыдагы кызматташуубузга бир кадам болду. Ошондой эле Россиянын жогорку окуу жайларында 15 миңден ашык кыргыз студенттери билим алат. Форумга Россиядан 70-тен ашык жогорку окуу жайлардын ректорлору келген. Алар кыргыз тарап менен студенттерди жана мугалимдердин билимин жогорулатуу, ошондой эле алмашуу программалары талкууланып, университеттер аралык кызматташууга кол коюлду. О привлечении студенттерди алмашуу программасы менен мурунтан эле кызматташып келебиз. Дагы да кызматташууга кызыктарбыз. Биздин максат билимдүү, илимдүү студенттерди тарбиялап, аларды колдонуп калуу эмес, тескеринче мекенине жиберип, татыктуу адис кылуу. Более серьезные связи в научной сфере, поскольку Жолугушууда Бишкек гуманитардык университети менен Москва мамлекеттик университетинин ортосунда да келишим түзүлдү. Ага ылайык эки окуу жайдын эл аралык мамилелер факультетинде билим алган студенттерге алмашуу программасынын негизинде окуусун улантууга шарт түзүлдү. Мына биздин университет Москва мамлекеттик университети менен келишим түздү. Биз азыр мына Виктор Антонович экөөбүз университетти кыдырып бир топ борборлорду көрүп чыктык. Эгер силер күбө болгон болсоңор, мына азыр да айтып атат, бүгүш айтып атат, абдан бийик деңгээлде, дүйнөлүк деңгээлдеги борборлоруңор бар экен. Кызматташалык. Тамашалап айтты, мен суктанып атам деди. Ушунчалык тың балдарыңар бар экен. Ушунчалык жакшы материалдык, техникалык инфраструктураңар бар экен. Ушул жагынан кызматташалык. Форумдун алкагында эки тараптуу илимий борборлор ачылып, алдыда бирдиктүү иш-аракеттерге кадамдар ташталмакчы. Нурай Кайратова, Азат Султаналиев, СТВ.